Басса турса колунан төшөнчүсү менен куржуну түшпөйт. Селдесин өйүп элден өзгөчө чапанын кийип алып, бул аймактарды кезип жүргөн. Өзгөчө турпаты менен келип кеткендерди кызыктыра берет. Кыпчакбай ата өзүнчө эле азыркынын аса таякчан дербиши. Урушта болгон эмесмин. 606 аял бомба түшкөн жерлерде урушуп берем. Бомба түшкөн жерлерди билесиң бузулган. Берлинде 4 жыл, Москвада 206 ай. Дакилип берген. Жалал-Абад курортун 5 колундай билет. Меймандарга жана эс алуучуларга бул аймактын касиети туурасында айтып бергенден тажабайт. Чындыгында эле бул жердин тарыхы кызыктуу, ал эми өзү касиеттүү. Эс алуу жайы Жалал-Абад шаарынын четинде жайгашкан. Бул болсо анын айбагындагы саябан, макбара, мазар деп аталат. Ичине кирсең тик бурчтуу таш турат. Аны Аюп пайгамбардын эстелиги деп коюшат. Ал Библиядагы кадимки Иова пайгамбар ушул аймакка келип жашаган экен. Айтмакчы, Жалал-Абад курортунун байыркы тарыхы дал ушул Аюп пайгамбар менен байланыштуу. Азирети Аюп биздин доорго чейинки 2-кылымда белгилүү болгон библиялык Иова пайгамбар. Аны биздикилер жөн гана Аюп пайгамбар дешет. Аюп пайгамбарды эл таш бараңга алганда катуу ооруп калат. Ал өлүмтүктүү пес оорусу эле. Пайгамбардын денеси курттап кетет. Ошондо Рахимене баш болгон 5-6 аял азыркы курорт жайгашкан жерге алып келишет. Рахимене өтө сулуу, келишимдүү, узун чачтуу аял болгон экен. Күн сайын шаарга түшүп келип, көрүнгөндүн эшигин шыпырып, кирин жууп, Аюп пайгамбардын күндөлүк оокат ташын камсыз кылып жүрчү. Бул уламышты Кыпчакбай ата көп айтат. Азыр болсо мазардагы негизги ишине киришти. Меймандарды тынчтыкка чакырып, отуруп алып, кырааты менен арбактарга Куран окуйт. Тарыхты Зайнабидин дербиштен кем билбейт. Кичинесинен Жалал-Абад курортунда өскөн. Ата-энеси ушул жерде дарыгер, жайдын коён жатагына чейин жетип, мындагы эрежелерди жакшы билет. Бу таштарды кылынган, бу таштандар бу арабчалап жазылган, бир Куданын немелери жазылган, мен арабчалар жазылган. Бу өзүм ушу пайгамбарыбыз ушу мазар басты жерлери. Аксакалдар келип, мене аксакалдар дуа кылып, машеллерде отурат. Аксакалдар. Бу пайгамбарыбыз ушу таштары мына ушу арабчалап жазылып, мышы куротто азыз мазар жерлер деп айтабыз. Тик бурчтуу таш айланат экен. Ага келгендер негизинен акча, тыйын тыпыр ташташат. Каражатты болсо бейбечара, кедей кембагалдар терип кетишет. Андан ары дербиш бизди булактарга алып жөнөдү. Бардыгы болуп курортто 14 булак бар экен. Мурда булак сууларына жетиш үчүн Аюп тоону аралаш керек болсо, азыр башкача. Минерал суулардын баары түтүк менен тарттырылып, бир жерден чыкма болуп калган. Ал курорттун борборундагы мына бул саябан. Allah Khuda var Khuda benlerime borasıp çıkarıp koyun su şu 6 yerden çıkart 32 menetke derişpası var. Şaşılmazdan alıverdiler. Бардыгы радон газы бар геотермалдуу минералдык булактар. Биринчисиң туздуу, биринчисиң шор, бири жылуу, бири жыттуу дейли аргыл. Ошентсе да тамакка жумшак, жагымдуу. Дарылык максатта жуунуу жана ичүү үчүн колдонулат. Ашказан, ичеги оорулары, булчуң, бутгол, нерв системасы, гинекологиялык дарттар жана тери ооруларына пайдалуу. Bismillahirrahmanirrahim. Meni tüsvede varış gerek. İçi boğandan keyin elhamdülillah Kudaga şükür деп koyuş gerek. Аксакалдын айтканын Саиталият Акматова толугу менен колдойт. Бутголу жана бели ооруп келген. Ага кошумча кан басымы төмөн. Эртелгеч жылуу суудан ичип, баткагын шыбанып, илдетине шыпа издөөдө. Алай районунан келгенмин өзүм. Буга чейин аябай көп лечение алганмын, донорлордон. Көп жерлерге бардым. Бул жака биринчи жолу келишим. Суулар аябай жакшынакай экен. Эрте менен ачкарын ичебиз, түштү ичебиз, кечинди ичебиз. Канчалык ичкен сайын организмге ошончолук жагымдуу экен. Булактын суулары аябай жакшынакай. Бул ички органдарга өтө жагымдуу. Ашказан ооруганган. Бул болсо Мадамин Ажы булагы. Мадамин Ажы Жалал-Абадтан Меккеге чейин ажылыкка жөө барып келген киши экен. Ажылыктан келгенден кийин ооруп калып, ушул суудан ичип оорусунан айыгат. Кийин ушул булакты тазалатып, элдер сыйынуучу жерге айландырат. Кийин касиеттүү булак ошол кишинин аты менен аталып калат экен. Бул болсо кыз булак, жанында эркек булагы да бар. Кызык аталыштар баягы эле Аюп пайгамбар уламышынан негиз алган.
Аюп пайгамбардын денеси эзилип курттап кетет экен. Бир күнү отурса ага Кудай ордуңдан тур деп буйрук бергенде ал ордунан туруп кетет экен. Басып жүргөн колундагы аса таяк менен жерди ур дегенде жерди урса суу кайнар булак болуп атып чыгат. Аюп пайгамбар булакка жуунганда денеси айыгып, өзү 18 жашар болуп өзгөрөт. Рахимине алгач чалын тааный албай коет. Акыры ал дагы булактын суусуна жуунуп 16 жашар кыздай жашарат. Ошондуктан бул булак кыз булак жана эркек булак деп аталган. Бирок алардын сөөгү Жалалабадка коюлган эмес. Айрым маалыматтар боюнча Меккеде жатышат. Эгиз булактын жанында 2-3 кишинин кучагы араң жеткен чынарлар турат. Алар кечээ жакында эле эмес, дээрлик 500 жыл мурун отургузулган теректер. Бул жерде 7 чынар бар экен да. Булар өтө чоң чынар экен. Жылына ушунча чоңдон чоң өткөн булар. 500 жылда 100 көп жылдан бери турушат экен булар. Эң өтө чоң чынарлар экен. Булар 7 экен да. Булар 1 2 3 4 5 аны тетик 6. Чынар теректер, анан булактар, зыяратчылар үчүн ыйык, үзбөй келип сыйынып кетишет. Бүбү бакчылардын аягы үзүлбөйт, кой десе болбой шам жагышат. Ал эми маданиятты изилдөөчүлөр шам жагуунун түпкү маанисин аныкташкан. Чынында ал кыргызчылыктагы кадимки отко болгон мамиле. От бул тиричилик, от бул дартка даба, от бул табияттын бир курулушчусу. Шам бул деген кичинекей от. От деген от, шамал, суу, жерене деген бул кыргыздар үчүн көп, башка элдерде үчүн бул мындай бир касиеттүү нерселер да. Шам жакканда адам баласы кандайдыр аң сезимин ошол кичинекей балбалдаган отко бурат да. Анан ошол күйүп жаткан от менен бирге кичине башкача аң сезимдин абалына түшөт да. Анан ошол башка аң сезимдин абалында башкача ой жүгүртөт. Көрөк каттан алысыраак, пендечиликтен кичине мындай бир башка деңгээлге көтөрүлүп. Зыяратчылар шамды, булактарды эле эмес, ушул аймак толугу менен касиеттүү деп ишенишет. Башкача айтканда Жалалабад курортун. Биз буга ишенбей кое албайбыз. Анткени документалдык далилдер бар. Ал Ооганстандагы Жалал-Абад шаары менен байланыштуу. Биздеги уламыш боюнча Азия өлкөлөрүндө Абад деген сөз шаарды негиздеген адамга карата айтылат. Жалал-Абад шаарынын аймагында Жалал-ад-Дин деген адам зыяратчыларды жана саякатчыларды камсыздоо үчүн кербен сарайларды курдурган адам болгон экен. Эми Ооганстан тарыхына кайрылалы. Ал биздин уламышка абдан эле окшош. Ооганстандагы Жалал-Абад шаары Жалал-ад-Дин Мухаммад Акбар деген адамдын ысымын алып жүрөт. Жалал-ад-Дин бул калааны 16-кылымдын 60-жылдарында негиздеген деген маалыматтар бар. Абад деген сөз перси тилинен которгондо жер, эл жашаган жер дегенди билдирет. Ошондой эле Абад сөзүнүн атак даңк, ыйыктык, улуулук деген да мааниси бар. Андыктан Оогандагы Жалал-Абад шаары атак даңктуу жер, ыйык жер же Жалал негиздеген жер деген варианттардын бирине дал келет. Демек Жалал-Абад ыйык жер дегенди билдирет. Айтмакчы биздин Жалал-Абад 1917 жылга чейин Оогандагыдай Жалал-Абад деп аталчу. Эки өлкөнүн байланышы боюнча тарыхый маалыматтарды карап көрсөк, байыркы убактарда ушул аймак менен улуу жибек жолу өтчү экен. Буга байланыштуу Фергана өрөөнүнүн тургундары Кокон кандарында эле Ооганстан менен кызуу байланышта болушкан. Андыктан калаанын аталышы Оогандын Жалал-Абады менен байланышы болушу ыктымал. Негизи мазарлардын көбү эркек кишинин урматында. Аялдарга байланыштуу делген ыйык жерлер азыраак. Анда санда гана кезиктиресиң. Ушундай чанда жерлердин бири Кыз Перим мазары. Баткендин чоң кара айылында жайгашкан. Мазардын түрү күмбөз. Жандагы бакандын башына кийиктин килейген мүйүзү сайылган. Аны бүбү бакчылар чүпөрө көрүп кооздоп коюшкан. Ертең бул жерге сыйынып келет ел. Анан бизде жакында өтүп кетти, бир 10 жыл болду. Шарайдын деген раматылык болду. Ошол киши ушул жерге келгенде, мергенчилик кылып келгенде, мына ушул жерден бутуңду тап деген үн чыккан. Чыккандан кийин анан бул элге айтып, кудай кылып элди уюштуруп, ушул жерге анан биз күмбөз көтөрүп койгон. Тиги жерде эсиратылган жери бар. Зыярат жерине айланганына аз гана убакыт болсо да тарыхы узак жылдар мурунку доорлордо жатат. Дал маңдайындагы тоонун башында Жигит Перим мазары бар.
Менин дал аркамдагы дайранын арка өзүндөгү тоодо Өзбекстандын Кыргызстандагы анклавынын аймагында жигит биримдин күмбөзү жана ушундай жайы орун алган. Ал жер жигиттердин пири деп эсептелинип, ошол жерге адамдар барып сыйынып жүрүшөт. Уламыш кыз менен жигиттин чырдуу окуяларына байланыштуу. Илгертен бул азиз жери эсептелет. Кыз пирим нар дарыянын берги бети кыз пирим, наркы бети жигит пирим болуп бизде аталып келатат. Өткөн уламыштага караганда өтө легендарлуу жер. Кыз менен жигит атышып анан экөө эки жакка кирип кеткен деген айтымыштар болуп келген. Кыз кетип калган тоо кызарып калган, бассаң абдан жумшак. Болбосо мазар жайгашпаган башка тоо дөбөлөрү кадимкидей эле бозомтук. Перзент көрбөй калган болсо перзент же ооруларга шыпа издеп келип сыйынып кетишет. Башка жактан да көп келишет. Бул кыз пирим, жигит пирим Өзбекстан, Кыргызстан боюнча таанымал жер. Өтө азиз. Өзүнүн жактырбагандарына кичине немесин да көрсөтүп коет. Ниети бузуктарга жылаан көрүнүп, мазар аны кадимкидей коркутат экен. Негизи мүйүз турган жерлердин баарында мурдагейин кайберен балдары эчки теке, бугу кулжа жүргөн. Ыйык, бийик жана таза деп эсептенишет. Ал эми мүйүздөр бул маалымат берүүчү кадимки белги. Ош шаарынын шарк айылындагы байыркыдан берки көрүстөн Сармазар деп аталат, жалаң өзбек улутундагылардын сөөктөрү коюлуп келет. Көпчүлүк мүрзөлөрдүн баштарына кадимки ак чайнектер коюлган, болгондо да көмкөрүлүп турат. Баары бирдей эмес, ар түрдүү кооздуктагы. Мындай аза адаты көбүнчө Кавказ элдеринде, Түркмөнстан, Казакстан, Кыргызстанда сакталып калган. Башаты исламга чейинки доорлордо, зороастризмде жатат. Ал убактарда бейит башына керектүү буюмун коюу маркумдун арбактары менен байланыштуу болгон. Азыр болсо бул салт жон гана мүрзөнү издөөдөгү эң белги катары түшүндүрүлүүдө. Өзбек көрүстөнү болгону менен чогортосунда кыргыздын, болгондо да даткалардын мавзолейи тургузулган. Алар атактуу Алымбек датка менен анын жубайы, атагы күйөөсүнкүнөн да ашкан Курманжан датканыкы. Мурда жөнөкөй гана күмбөз турчу экен. Кийин Кыргызстан эгемен алган жылдары атайы мавзолей тургузулат. Ичинде жерге эки мрамор жаткырылган. Бири кызыл, бири боз. Туштарында белгилүү жубайлардын өмүр таржымалы жазылган. Курманжанбүй Маматбай кызы, Курманжан датка, атактуу алай ханышасы, тоолордун кынайымы, аскердик, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кокон кандыгынын даткасы жана ошондой эле Букар эмирлигинин даткасы. Датка деген титул Кокон кандыгында таасири боюнча 4-чү адам дегенди билдирет. Мындан сырткары датка титулу армиянын генералы деген наамга тең ата турат. Анан дагы Курманжан датка Орус империясынын императорлук армиясынын полковниги. Тийген күйөөсүн жактырбай качып кетип Алайлык Алымбек даткага турмушка чыккан. 30 жыл жашап, 6 уулду болушат. Алымбек датка Асанбий уулу, Алымбек парванчы, аскердик, мамлекеттик жана коомдук ишмер. 31 жашындагы датка наамы ыйгарылган. 32 жашында Анжиан вилаятынын беги болуп дайындалып, Кокон хандыгынын ордосунда таасирдүү саясий роль ойногон. Анжиан вилаятынын борборун Ош шаарына көчүрүп, аны социалдык экономикалык өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Балдар үчүн медресе курдурган. 1845-жылдагы ордого каршы Ош көтөрүлүшүн жетектеген. Бүткүл кыргыздардын башын коштуруп, өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүүгө далалаттанган. 30 жылдык саясий ишмердиги хан сарайындагы кезектеги кутумда курман болуп жыйынтыкталган. Ошке келгени Курманжан датка айткан экен, базбагын азыр базган инде экен, сени өлө чап өлөсүн деген экен да. Жок, мен базмасам болбойт деп базганда намаз окуп эткен жайында Чонтаманка деген киши чап өлгөндө экен, у жерде топалан чыгып кеткен экен. Алып качып келип Курманжан датканы асетке койгон деп Көрүстөндүн кароолчусунун айтымында Курманжандын бул жерге жатуу ниети күйөөсүнүн мүрзөсү менен эле байланыштуу эмес. Сармазарда илгери бир чоң мечит болгон экен. Мечитти Салахиддин Сахиб деген имам караган. Ал ошол убакыттын окмуш аалымы болуп, билими күчтүү чыгат. Ал Курманжан датканын устаты катары таанымал экен. Мына ушуга байланыштуу Курманжан эне мен өлгөндө устатымдын жанына коесуңар деп ниет калтырып кеткен дешет. Бусулар келгенде экен хамы ташлап немеге Түркияга качып кеткен экен да. Ашакта балдарды окуткен экен. 3-мү кандайдыр ашынын балдары биз атамыз атасынын устазы болот экен деп излеп тапшып
Gün bazda tikке kılıştı. Бирок биздин тарыхчыларда башка бир талашкыс себеп бар. Анда сөз алдыда болсун. Алымбек Датка өлтүрүлгөндөн кийин Алайдагы башкарууну Курманжан биротоло өз колуна алат. Ошондо ал 50 жашта болчу. Курманжан Ош вилаятын гана башкарбастан Кокон хандыгынын саясий иштерине да кийлигишип турган. Курманжан Датканы алайлыктар аябай сыйлашчу. Анын үстүнө 10 000 жигиттен турган аскердик тиреги болгон. Бул абалды байкаган Кокон каны Кудаяр ага абайлап мамиле кылып, алай кыргыздарын салыктан бошотуп, Курманжанга Датка деген титулду ыйгарган. Бек айымды кандын расмий кабыл алуусу Орто Азия тарыхында биринчи жолу болгон. Кудаярга улай эле дагы бир Датка наамын Букардын эмири Музаффар ыйгарган. Бүгүнкү күнү Курманжан Маматбай кызы мусулман мамлекетине лидерлик кылган бирин серин аялдардын катарында турат. Атым ким чырагым? Атым Курманжан. Теңиз жалгасын сени. Курманжан. 1876 жылы Орустун ак падышасынын аскери Кокон кандыгын басып алганда Курманжан Датка жана уулдары Абдылдабек, Оморбек, Мамытбек, Асанбек, Баатырбек жана Камчыбек турган алайлыктар тоого чыгып кетишип, кошулууга караманча каршы чыгышкан. Орус аскерлери менен аюусуз согуш болгон, бирок ийгиликсиз аяктаган. Курманжан Датканын эл үстүндөгү таасирин эске алып, орус князьдары аны туткун катары эмес, ардактуу айым катары тосуп алышкан. Фергананын аскер губернатору генерал Михаил Скобелев менен узак сүйлөшүүдөн соң уулдарына каршылык көрсөтүүнү токтотуу катын жазууга макулдугун берет. Бирок бир катар шарттар менен: көтөрүшчүлөрдү жазалабоо, туткундарды бошотуу, мал мүлктөн айырбоо, ошондой эле уулдарын жаңы түзүлгөн Түркистан генерал губернаторлугунун аймактарына жогорку кызматтарга коюу. Орус генерал макул болуп, Курманжан Датка алай кыргыздарынын Орусия империясына кошулганын расмий жарыялаган. Бул үчүн орус өкмөтү ага полковник чынын берген. Орусияга кошулгандан кийин алайдын аймагында 5 волос пайда болот. Алардын 4-өө Кичи Алай, Ноокат Гүлчө жана өзгөн Курманжан Датканын талабы боюнча уулдарына өтөт. Ал эми улуу баласы Абдылдабек ооганга ооп кеткен бойдон каза болгон. 1893 жылы кичүү уулу Камчыбек контрабандалык ишмердикке айыпталып, Ош шаарынын Борбордук аянтында даргага асылат. Уламышка караганда даргага биринчи жолу асканда аркан үзүлүп кетет. Даткайым Кудай колдоду деп уулуна боштондук сурайт. Бирок буйрук экинчи жолу да жаңырып, акыры асылат. Уулу даргага асылган мезгилде куралчан орус жазалоочуларынын элди кырып жиберүүсүнөн кооптонуп, тагдырга моюн сунууга аргасыз болгон. Орусия колониялык бийликтеринин адилеттүүлүгүнөн үмүтүн таптакыр үзгөн жана 20-кылымдын башында саясатка аралашпай алган. Оштон алыс эмес Мады айылына өзүнчө жай алат. Өлөр алдында алай өрөөнүнө Азиат экспедициясы менен бараткан Финляндия маршалы Карл Густав Эмиль Маннергейм тоо канышасынын үйүнө токтойт. Ошондо 96 жаштагы мусулман аял болгондо да жылкы минип сүрөткө түшүүгө макул болот. Атактуу бул сүрөттөр кийин Финляндиянын музейинен тартылып келген. Камчыбек өлгөн соң гана анын акталганы туурасында кабар келет. Уулун энеси күйөөсү Алымбек Датка жаткан Сармазарга коет. Мына Даткалардын түбөлүк жайынын тарыхы кайсы бир аалымга эмес, анын эң жакын жана эң сүйүктүү адамдарына байланыштуу.